Чоңдук аке. Азыркы учурда суроонун эң башкы максаты бул программист болуунун кандай сизге түрткү берди жана кандай кыйынчылыктар болду жана ошол кантип ошого келип калдыңыз? Биринчиден мен программисттикке башынан эле сабакчы программист болгонун эңсейт элем, бирок менин оюмча бул аябай татаал сезилген мага башында. Колуман келбейт го деп эмне дегенде билбейм, аябай эле татаал көрүнчү. Окуп да көргөн эмесмин, бирок окубай эле татаал көрүнчү да. Окуп көрсөм болмок экен ошондочу. Ага чейин мисалы башка гуманитардык профессияларга окудум. Мисалы эл аралык мамилелер факультетин бүткөм, КНОнун. Андан тышкары мен да кичинемдеги бир кыялым бул учкуч болууну кыялданат элем. Учкучка тапшырып, учкучта болуп көрдүм. Бирок Кыргызстанда учкуч болуу бир аз эмес, аябай эле татаал болуп калды мен үчүн. Ошо башка дагы бир профессияны үйрөнгөнү каалап, анан досторумдан сурасам, бир-эки программист досторум бар эле. Алар программистке окубайсыңбы, сен колуңан келет деп калышты. Окуп көрдүм, мага жагып калды аябай. Анан ошодон бери эле мына 3 жыл болду программист болуп иштеп. Дагы суроо берсек, ошол мен ошо кайсыл жакка барып ошо программист болуп калдыңыз? Кайсы курстарга барыш керек? Шаарда өзү курстар көп эле. Мен бир кичинекей эле конторага баргам. 2 айлык эле курс өткөм өзү. Бирок мен ал убакта башка жумушум жок эле. Эртеден кечке чейин окуп өзүм элечи, курстан тышкары эле окуп, онлайн курстарды өтүп, өзүм эле бир изилдеп чыгып атып, 2 айда ошону үйрөндүм. Бирок эгер башка бирдеме менен кошуп, мисалы күндүзү жумуш кылып, анан кечинде программирование курсуна барып, ошондой кылсаңар кыйын болуп калат 2 айда үйрөнүп калышчы. Анын үчүн жакшыраак курстар бар. Мисалы IT трактордун курсун мен аябай кеңештейт элем. Эмнеге дегенде 9 ай окутат, бирок аябай жакшы специалист кылып чыгарышат. Эмнеге дегенде ар бир подходтору, туура подходтор менен үйрөтүшөт да. Эмнеден башташ керек? Мисалы эң оңой жолун көрсөтпөйт. Биринчиден кыйын жолун көрөсүң, анан кыйналып жасап атып, бирок оңой жолуна келгенде баардыгын түшүнүп жасап каласың да. Берки 2 айда болсо 2 айда үйрөтүш керек болгон үчүн, мисалы башында эле фреймворктордон эң оңой жерлеринен баштайт дагы. Бирок кийин мисалы бир жака жумушка чыккандан кийин кичине башкачараак проблемага жолугуп калсаң, эмне кылышыңды билбей көбүрөөк жүрүп каласың да. Ошон үчүн жакшыраак курстарга барганга мен сунуштайт элем. Мисалы IT трактор же болбосо азыр Аутсанда жакшы курстар бар. Бирок ал арзан эмес ал курстар. Менимче бир 10 миңден го бир айына, 9 ай болсо ошо 90 миңге айланып калат да. Көптөн бери мен кызыктырган суроом, мисалы дагы Facebook'тун ачкан, мисалы Марк Цукерберг, Instagram, WhatsApp сыяктуу программалар бар. Ошону кантип иштеп чыкса болот? Мен ошону баягы көп кызыктырган суроо да, ошону кандай үйрөнсө болот? Дагы жаңы нерсе чыгарса болот ошондой дегенде. Ошол сыяктуу программалар. Мен ишенем, болот. Ооба. Бирок бул мисалы Кыргызстандын ичинде эгер Facebook чыкканда эч нерсе болмок эмес да, менимче. Эмнеге дегенде биз иштеп чыккан продукт бул көп адамга көрүнүш керек жана көп адам аны колдонуш керек да. Эгер ошондой көбөйүшүнчү. Эгер Кыргызстанда чыккан продукт, мисалы үчүн 5 миллион тең адам колдонуп, анан Казакстандан, Өзбекстандан, мен ага мындай анча ишене албайм. Эмнеге дегенде, эгер ушундай бүт дүйнө жүзүнө таркала турган продукт иштеп чыгыш үчүн биринчи менимче Америкаданбы, Европаданбы жайылыш керек да. Же бизден иштеп чыгышы мүмкүн, бирок биринчи жайылганда Америкадан же болбосо Европадан жайылып, анан бара-бара бүт дүйнөгө таркашы мүмкүн. Бул менин жеке оюм, ким билет Кыргызстанда да чыгышы мүмкүн.
жана айта кетүүчү нерсе, мисалы жанагы баягы балдар ар кандай да, мисалы кээ бирөө математика, кээ бирөө логика дегенде, анан ошондо математикада билбесек деле ошо программанын негизи эле адамдын кайсы жери өтө мындай айтканда негизги ошо талап кылынат да, кайсына. Түшүнүктүү. Менимче биринчиден бул логика. Логика, Бирок программист катары аябай жогору деңгээлге жетишем десеңер, бирок кийин математикада аябай керек болот. Мисалы азыркы учурда мен айта албайм, мен математиканы жакшы билем деп. Математиканы күндө жакшы бир колдоном деп да айта албайм. Бул жөн эле логиканы колдонуп эле азыр иштесе болот да. Бирок кийин мисалы аябай чоң сервистерди жасаганы, аябай бат иштеген, мисалы чоң IT компанияларда, Яндекс, Google ал жерлерде жакшы математиканы талап кылышат. Бирок аны кийин үйрөнүп алса боло турган нерсе. Ошо дагы айтып кетиш нерсе, ошо программистте негизи эле ушул баягы сиз айткандай ауызса да үйрөтөт деп жатпайсызбы? Анан мисалы 10 айда, 9 айда үйрөнүп чыкканда ошол негизи баягы специалисттер даярдап чыкканда жумушсуз калып калбайбы адам? Мен билишимче баары курстарды бүтө эле стажировкаларга кетишет аларчы. Бул менин билишимче. Бирок эми адамдын өзүнүн дагы көз каранды деп, неге дегенде кээ биркилерине жөн эле ата энелери акчасын берет дагы оку дейт, анан өзү каалабай эле окуп 9 ай барып келип жүрө беришет, анан эч нерсе үйрөнбөйт. Эгер адамда каалоосу болсо, мындай акысыз эле онлайн курстардан үйрөнүп алат. Бирок эгер каалоосу дагы акчасы дагы болсо, бул эң жакшы. Курстарга барып 9 айдын ичинде жакшы специалист болуп чыгат. Жакшы. Мындай кеңешим бар эле, программированияны окуйм же окубайм деп ойлонуп жүргөндөргө менин кеңешим окугула. Эгер көңүлүңөр бар болсо, эгер аябай татаал деп ойлоп жүрсөңөр, жок дегенде окуп көргүлө. Бул андай татаал деле эмес, бул үйрөнсө боло турган нерсе. Анан бул келечектүү нерсе. Мисалы программированияны окуп алсаңар, келечекте эмне болуп атат, келечекте эмне болот, балким силер келечекти кура турган адамдар болосуңар. Менин сунушум Кыргызстанда көбүрөөк программист болуп, биз IT өлкөгө айлансак деген бир чоң кыялым бар. Буга да кийин өзүм салым кошом деп ойлойм. Ошол. Ырскелдиге. Анда окууңду 5-курска жетип калыптырсың эми. Бүтүрүп ал, бирок диплом деле керек нерсе. Бирок азыр эле бүткөндү күтпөй эле азыр эле эгер программист окугуң келсе башка курстарга барып окуганды сага сунуштайт элем. Биринчи бүтүп алып жакшы бир жерге стажировкага кирип, бизге да келсең болот стажировкага. Билген нерсемди үйрөтөм мен дагы. Ошол. Буюрса кийин коллега болуп калалы. Сиздин оюңуз? Менин оюм кандай деп айтсам. Чыңгыз байкеге рахмат. Мен өзүм баягы канаттан эме болуп кеттим, мындай толкунданып кеттим. Чыңгыз байке, сизге ийгилик. Бизге чоң баягы баардык кыргыз элибизге ушундай программист болом деген ошо бир чоң маалымат берип кеттиңиз. Элге ушинтип кызмат кылып жүрө бериңиз. Рахмат.